Саламатты достор, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Менин мамайым болсо ушундай. Каналыбыз болсо каналга талып кетиңиздер. Достор, бүгүн мен жумушка чыктым. Бүгүн жакшы иштей албадым, чындыгын айтайын. Анткени саат 12-де 10дордо чыгып, примерно бир 2-лерге чейин иштедим. Анан кондиционерим дагы жакшы иштебей калган экен. Кондиционерди да барып 4000 сомго жасатып келдик. Бүгүн болсо достор, кичине лизинг тема боюнча айтып коеюн дедим элем. Эгер азыр лизингке машина алам десеңер, вукупка машина алам десеңиздер, өтө абайлаңыздар. Анткени азыр болсо ушундай момент болуп атат, рейстерге түшүп калып атат. Биздин мекендештер Кыргызстанга барып келгенден кийин регистрацияларын жасата албай калып атат. Азыр болсо ошо рейстерге түшүп калганда жакында Яндекстен СМС келип атат. Доступду жаап коебуз депчи. Эгер вукупка лизингке машина алып алган болсоңор, эгер иштеп атып силерди бир 10 күнгө же 20-30 күнгө деле эгер жаап кое турган болсо, значит силердин машинаңарды алып койгонго толук укугу бар лизинговый компаниялардынчы. Андыктан достор, азыр жакшылап анализдеп, кандай кадамдарга барабыз, эмне кылабыз деп мындай өтө чечкиндүү кадамдарга барып алсаңыздар болот. Эгер гражданин Россия болуп калсаңар, конечно, ала бересиңер. Эгер документтериңер жакшынакай болсо, мен айтат элем, бир кыска мөөнөткө алсаңар жакшы болот эле дейм да. 1 жылга алсаңар, мисалы үчүн 1 жылда иштеп койсоңор, тарс марстан чыгарып алсаңар да, көп санаа жок да. Бул деле өзү лизинг темасы бул өтө жаман негизи. Адамды кадимкидей депрессия кылып, кайгыга салат күнүгөчү. Күнүгө ойлоносуңар, эртеден кечке чейинчи. Кандай болду, эмне кылабыз, кандай чечебиз депчи. Бир күн жакшы иштей албай калсаң, анда да ойлоносуң. Анан бай биздикилер азыр давай ала бер, анан акчасын кийин бересиң 100 000 сомдой деп лизингке берип коюп атпаймыксыңарчы. Анан силерге оңой сезиле берет, күнүнө 3,5 мың сом, 4 000 сомдон эчтеке эмес деп төлөп кое берем депчи. 4 000 сомдон төлөш үчүн достор пакет этишиңер керек. Минимум күнүгө 8 саат, 10 сааттан өтө иштешиңер керек. Эгер өзүңөргө акча калат десеңер, примерно бир 13 саат, 14 саатка чейин иштеп каласыңар. Анан ушундай жакшынакай иштеп отуруп эле бир күнү машинаңарды алып койсо, ал дагы силерге керек эмес да туурабы? Эгер мисалы үчүн өзүңөрдүн туугандарыңардан, досторуңардан, тааныштарыңардан мындай кыска убакытка алсаңыздар, ал жакшы нерсе. Бул негизи өзү вукуп лизинг өзү жакшы эле нерсе. Машина өзүңөрдө калат да, арендага деле ошол акчаны төлөйсүңөр, аренда ошондон арзаныраак төлөйсүңөр. Бирок машина эки компанияга калат да, мында өзүңөргө төлөп, өзүңөргө чыгарып аласыңар. Эгер рисковать этем десеңиздер, анда өзүңөр билесиңер да, рисковать этем десеңиздер, алып чыгарсаңыздар да болот негизичи. Мен силерди навязывать этпей элем, мындай андай кылгыла, албагыла депчи. Кааласаңар алгыла достор, алгыла, айдагыла, мингиле. Просто жакшы ойлонуп бир чечимге келип туруп алгыла да. Анан силер мисалы үчүн лизинговый компанияларда кыйнап коюшуңар мүмкүн да, кийинчи рейстерге түшүп каласыңар. Анан алар деле мисалы үчүн аларга жеңилирээк болот, силердин машинаны алып коет, анан арендага берип кайра чыгарып алышы мүмкүн, либо ал машина туруп да калышы мүмкүн. Анан алар өздөрүнүн чөнтөгүнөн төлөп баштайт да. Силерде акча жок болсо, алар төлөш керек. Анткени аларда бир машина төлөнбөй калса, черный списокко кирип калат компанияларчы. Эмелер карталары блоктолуп, машиналар переоформление болбой, анан ошон үчүн алар постоянно акчаларды төлөшөт да. Ошондой. Анан эгер вукупка лизингке машина алам десеңер, компаниялардан жакшы анализ кылып, сураштырып, тактап туруп алгыла достор. Өтө көп случайлар болгон. Машиналарды алышат, машиналарды алгандан кийин төлөп бүтөрдө сен менин паркымда иштебепсиң, сен менин паркымда иштешиң керек болчу, сен договорду буздуң деп туруп машинасын алып койгон тааныш баланчы. Анан ал айтат ошо 2 жыл айдаганда, 2 жылдын ичинде вообще унчуккан эмес да, аренданы төлөп жүрө берген вукуптучу. Алныкы деле эми хозяйники деле туура, бирок ал хозяин туура эмес кылды да. Ал ошол берип аткан моментте анан башка паркта иштеп атканда көрүп турушат да постоянно монитордон. Сен башка жакта иштеп атасың, сен правиланы бузуп атасың. Давай сен бизге кел, короче, кайра ушул жактан иштеп, ушул жерден төлөйсүң деп айтыш керек болчу да. Булар анткен эмес, булар төлөп бүтөрдөчү. Изначально алардын ой жүгүртүүсү жаман болгон да, биз ушинтип туруп акырында алып коебуз депчи. Аларың өздөрүнүн иштеген күндө деле бир причинаны таап туруп машинаны алып коймок да. Анан достор, дагы бир нерсени айта кетейин дедим элем. Менин эле өзүмдүн эле таанышым 2 жыл мурун ушинтип машина алып, бир машинаны татарлардан алып байкуш жакшылап айдап, анан акырында досрочно жабам деп аялы келинчек экөө иштеп, анан 100 000 сомдой которот. Эртең ПТС алып кетем, бүрсүгүнө переоформление кылам депчи. Анан келип эле үйүнө токтотуп машинаны коюп, түнкү саат 1лерде үйүнө барып жатып эле, анан байкуш эртеси туруп алып кой деп машинаны
документтерин алып келейин деп чыкса эле машина жок. Анан бул угон болуп кетиби деп коркот. Диге чалса диге албайт. Анан полицейскийлерге барып караса, полицейскийлер түнкү саат 2-лерде бир бала келип туруп эле ключ менен ачып туруп айдап кетиптир. Көрсө, ал хозяйны келип туруп эле өзү айдап кеткен экен да. Анан бул заявление жазам дейт да, заявление жазам десе кыскасы эме болот. Заявление жазып атканда айтат, сенин документтериң барбы, договоруң барбы, саган ВУКупка берген кагаздар барбы официальный дейт. Анда эчтеке жок болот да, озеки эле сүйлөшкөн болот. Андан сенин заявлениеңди принимать этпейбиз деп эле кетире берген экен. Ошентип байкуш ары чуркап, бери чуркап, мечиттерге барып, элдер менен сүйлөшүп, кандай кылабыз деп, бирок жыйынтык чыккан жок акырычы. Ошол машина алган жок деп экөөтөн кетип калды да. Мен силерге муну менен эмнени айткым келди, достор? Лизингке ВУКупка алам десеңиздер, өтө ишеничтүү жерден алгыла. Кээ бир жерде арзаныраак болуп калса эле чуркап барып алып албагыла. Өтө ишеничтүү, билген, тааныган, мындай репутациясы жакшы компаниялардан алып минсеңер болот. Бирок азыркы маалда ушундай болуп атат, бар реестр системасы, эмелер бар, баары бир нукка келген кезде анан жакшынакай кылып алып чыгарып алыңыздар. Чыгарып алсаңыздар өзүңөргө деле жакшы да. Ошо достор, бүгүн болсо примерно бир 4 заказ кылдым, 4-5 заказ кылып, ошо аз эле иштедим. Эртең буюрса чыгып, анан эртең кандай иштетет, кефти кандай коет силерге көргөзөм. Бүгүн кефти да жакшы куя албадым. Кеф куусам эле барсам эле өчүп калат, анан азыр болсо ошол садик жака келип, силерге дагы бир история айтып берейинби башыман өткөнчү. Бирде иштеп жүрөм, шаарда жумуш аябай жакшы болуп атат, анан областка баргам, областтан келет, бир кишини алып келатып. Анан экөө сүйлөшүп келатабыз, анан бул Южный порт эме бар го. Южный ворота деген базар сыяктуу. Анан ошонун капталында постоянно туруп калат Люблинскийде гаишниктер. Ошо гаишниктер туруп келип эле токтотуп атпайбы, анан биз келип токтодуктарбыз. Токтоп туруп эле гаишниктер келди, анан менин документтеримди текшерип эле. Азыр сенин пассажирыңды текшеребиз, эгер пассажирыңдын документтери нормальный болсо, дальше поедете деп атпайбы. Анан хорошо дедим. Пассажирдын документтерин текшерип баштаганда эле чөнтөгүнөн 300 граммдай наркотикти алып атпайбы, элестеткиле. 300 граммдай наркотикти алды, анан Йоо деп коркуп отурам кечке чейин, таңкы саат 5-6га чейин отурдум. Анан тигини келип, опер келип айтты, короче, мунун чөнтөгүнө 300 грамм наркотик бар экен, анан сен объяснительный жазасың, анан дальше кетесиң деди да. Анан биз бардык, отделение ичинен дегил эмеден сурап атпайбы, орустан. Давай признанияңды бересиңби десин, анан о чем тут разговаривать, мен 300 граммга кармалдымбы, 300 граммга жооп берем деп атпайбы. Йоо деп анан турам, бир маалда жанагы жерден опер туруп тигени кулата чапты болар элечи. Мен болсо бер жакта отурам коркупчу. Анан опер объяснительный жаз деди, объяснительный жазып бердим полный. Ошондо опер айтты да, сенин багың бар экен депчи, эгер кээ бирөөлөр мисалы үчүн ойлойт дейт, бул водитель мени сатып койду деп ойлоп, анан водитель тоже со мной деп айтып койгондор бар дейт да. Эгер со мной десе, сен бол дейт, сени да ошо тыгат дейт. Анан до выяснения жүрө бересиң дейт да, ошо сен иностранецсиң, мындай жашооң кичине кыйыныраак болуп калышы мүмкүн дейт. Ошон үчүн абайлагыла дейт. Жанагындай фикс прайста наушниктер бар го, ошондой наушниктерди кээ бирөө мисалы үчүн доставка кылып бер десе, алып барбагыла, потому что ошо наушниктин ичин ачып салып кеткен да. Наушниктерге салып коет, озондун кружкаларына салып коет, ар кандай коробкалардын бурчтарына салып туруп берип, жеткирип берип койчу дегендер толтура го. Бир пакет продукты менен жеткирип берип койчу дегендерчи, ошону табайлагыла достор. Этот лишний все проблемы да бизгечи. Андыктан достор, биз менен болуңуздар. Азыр кичине заказ кылгандарым бар, ошолорду көрө кетиңиздер. Кызык болсо. Анда эмесе жакшы калыңыздар, мен силер менен коштошуп кое берейин. Достор, анан ошол жанагы лизинг темасын, ВУКуп темасын айтпадымбы? Ошону мен силерге эчтекени навязывать этпейм. Мен силерге болгон өзүмдүн оюмду гана айттым. Анан ары карай өзүңөр билесиңер. ВУКупка аласыңарбы, албайсыңарбы, кандай кыласыңар, бүт баарын өзүңөр чечесиңер. Андыктан азыр кичине заказ кылгандарым бар, ошол заказдарды көрүп коюңуздар. Биз менен чогулуңуздар достор. Кудай буйрса дагы жакшы контенттерди киргизип турабыз. Достор, фрион заправка кылып атабыз азыр. Фрион бүтүп калыптыр. Анан бул экинчиси турат го, жашыл. Ошол жактан кое берип атыптыр, меникичи. Ошо кое берип атыптыр. Ошон үчүн бүтүп калыптыр. Фрион заправка кылып
Жумушка чыгабыз ары карай. Шуну алып алчы. Буду с фанерой метр дейт го. 17 минута. 500. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Линияга чыгабыз азыр. Для улучшения качества обслуживания. Заказ берип атат. 11 минута. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания. Экинчи заказды цепочка берди сразу эле. 5 коэффициент алдым ал заказды азыр. Сколько будет? Вместе посмотрим. 5 минута. 250 рубль. Спасибо за поездку. Заказ Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Кеф койлу достор, Кеф кууп баштайлы. Кеттикиле на Рязанскийге. Справка кылдык, 30 литр батпай калды. Программа менен кылып койдук азыр. Не, работает нормально. Коэффициент коюлук дедик элек достор. Что-то коэффициент кое албай калдык го. Достор, күндө эле мышыкка май каяктан, карагалам да. Спасибо за поездку. Заказ Бөлүнүп будет калтырмын оплачен го. картой. Кымбат заказдар ташып. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Кеф кууп иштейдин билем достор. Кеф кууганга что-то возможность болбой атат. Анан бүгүн да жаман жалкоонуп атам. Жалкоом жаман кармады да азырча. Караң жүрөм. Берип атат го 1:15 менен. Бара береличи. Достор 235 дейт. Кыскасы ушундай да болуп атат. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Kalbimde bilmezdim garip eyler felek.